Дуаңыз кабыл болбосо, пайгамбарга салават айтыңыз, дуаңыздын кабыл болушуна себеп болот. Уламалар айтат, дуа кылган кезде адам Алла Таалага биринчи мактоо айтыш керек, пайгамбарга салават айтыш керек. Анан ортосунда дуа кылсын, этек жагында дагы пайгамбарыбызга салават айтып Алла Таалага мактоо айтсын. Алла Таала ушул эки дуанын баш этегиндеги мактоолор менен салаваттарды кабыл кылып, ортосундагы дуаны таштап койбойт. Алла Таала андай сараң зат эмес. Демек экөөнүн кабыл кылып, ортосунда дуаны да кошо кабыл кылат дейт. Дуам кабыл болсун десеңиз, дуаңыздын башында да этегинде да пайгамбарга салават айтыңыз. Пайгамбарыбыздын шафаатына жетишейин десеңиз, анда сиз салават айтыңыз. Кыяматта Алла Таала буйругуна ылайык пайгамбарыбыз шафаат кылат. Ошол шафаатты дагы салаватты көп айткандарга кылат экен. Күнөөм кечирилсин десеңиз, пайгамбарга салават айтыңыз. Эгерде мен кайгырган бир капаланган нерсем бар, ушул болбой жатат, Кудайым өзү ушу жетиштүү болсо экен, Алла Тааладан башкага мени муктаж кылбаса экен десеңиз, пайгамбарга салават айтыңыз. Пайгамбарга салават айтуу пенденин башындагы кайкапаны кетирет. Пайгамбарыбызга кыямат күнү мен жакын болоюн десеңиз, анда пайгамбарга көп салават айтыңыз. Себеби пайгамбарга көп салават айткан адам кыяматта пайгамбарыбыз менен жакын болот. Эгерде сиз бир кыйналган адамды көрүп жардам бергиңиз келди, бирок колуңузда эч нерсе жок болду берейин деген. Бул учурда сиз салават айтыңыз, куд эле ошол адамга жардам бергендин соогун аласыз. Эгер сиздин бир муктаждыктарыңыз бар болсо, бүтпөй жатат, бүтүрө албай атасыз, анда пайгамбарга көп салават айтыңыз. Пайгамбарга салават айтсаңыз, муктаждыктарыңыз бүтүрүлөт. Эгер Алла Таала мага рахмат жөнөтүп турсун, дайыма өз райымына алып турсун, Алланын райымына туш болуп турайын, периштелердин дуасына туш болуп турайын десеңиз, анда пайгамбарга салават айтыңыз. Себеби сиз пайгамбарга салават айткан кезде Алла Таала улам райымын жөнөтүп, Алла рахматын жөнөтүп, өз райымына алып, периштелер дагы сизге дуа кылып, Алладан кечирим сурап турат. Эгер мага бир тазалык болсун, ката кемчилигимден, туура эмес кулук мүнөздөрдөн тазаланайын десеңиз, анда пайгамбарга салават айтыңыз. Себеби пайгамбарга салават айткан кезде адамдын ички дүйнөсү тазарат. Эгер өлө электен мурун Кудайым мага бир бейишке киресиң деп сүйүнчүлөсө экен, ушуну билип тирүү жүргөн кезде бейиши болоюн десеңиз, анда пайгамбарга салаватты көп айтыңыз. Өзү пайгамбарыбыздын заманынан бери белгилүү эле адамдар бар ким бейишке кирерин. Андан чыкары бейишке ким кирет, ким кирбейт, эч ким тактап айта албайт, биле албайт. Бирок ушул бейишке кирүүнүн алдын ала бир кабары болсун өзүмө десеңиз, пайгамбарга көп салават айтсаңыз, бейишке кирүү менен Кудайым сизди сүйүнчүлөшү мүмкүн экен. Демек, алдын ала өлө электен мурун бейиши болуп сүйүнчүлөнүп калышыңыз мүмкүн. Буга себеп болгон нерсе пайгамбарга салават. Кыямат күнүндө ушунчалык коркунуч бир абалдар болот. Бул абалдардан кутулайын десеңиз, анда пайгамбарга салават айтышыңыз керек. Эгер сиз унутуп койсоңуз, бир нерсени эстей албай атасыз, сүйлөп атып, сүйлөр сөзүңүздү унутуп койдуңуз, эсиңизден чыгып кетти. Деги эле ушу кайсы нерсе эстен чыкса, уламаларда ушундай адат бар, пайгамбарыбызга салават айтат. Эстен чыккан нерсени эстөөдө салават айтсаңыз эсиңизге келет. Дайыма пайгамбарга салават айтып жүрүңүз, эстен чыкпайт көп нерсе. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага салам айтсын, же мен салам айтканда пайгамбар мага алиг алсын десеңиз, анда сиз пайгамбарга салават салам айтыңыз. Себеби пайгамбарга салават салам айткан кезде Алла Таала пайгамбарыбызга ошону билдирет, анан пайгамбарыбыз сизге жооп кайтарат. Эгер мен отурган отурушум эртеңки күнү кыяматта өкүнүч болуп калбасын десеңиз, кайсыл жерге бардыңыз, бир жерге отурдуңуз, жора жолдош менен отурдуңуз, кимдер менен отурдуңуз, бирок ошол отурушум эртең кыяматка барганда ошол жерде сен минтиң анттиң деп бир туура эмес иштер болуп кетип, отурганыңызга өкүнүп калбайын десеңиз, анда барып отурганда дагы кетип отуруштан чыгып кетип атканда да пайгамбарга салават айтышыңыз керек. Кайсыл отурушта сиз пайгамбарга салават айткан болсоңуз, ошол отурушуңуз эртеңки күнү кыяматта сизге кейите тургандай, бир кейишке туш кыла тургандай отуруш болбойт. Эгер сиз колуңузда бир жакырчылык болуп атат, көкүрөгүңүздө бир жакырчылык болуп атат, эч эле көңүлүңүз тынбай кыжалат болуп атасыз, мындай жакырчылыктан, көкүрөктүн жакырчылыгынан кутулайын десеңиз, пайгамбарга салават айтыңыз. Эгерде ичиңизде бир
сараңдык, бир пенделик сезимдер болуп атат. Башка бирөөгө карай ошол нерсени кутула албай ошол нерседен кыйналып атасыз. Кантсем болот? Ушул баланча туурасында эле туура эмес ойлор келе берет. Ошону ойлой берем. Же баланчага мындай бирдеке берейин деп эле бере албайм. Ошону ойлогондо эле көкүрөгүмдө бир сараңдык пайда болуп кетет десеңиз, пайгамбарга салават айтыңыз. Пайгамбардын салаваты сизди ошондой жаман ички дүйнөнүн